Салам достор, бүгін біз ОСК Кыргызстан YouTube каналында сонун чыгарылыш даярдап жатабыз. Бүгүн сиздер менен үйдү кантип куруш керек, кандай планировка жасаш керек, кантип мындай план жасап башташ керек, ошол боюнча сүйлөшөбүз. Биз менен эксперт, кыймылсыз мүлк адиси. Атыңыз өзүңүздү айтып кетсеңиз, тааныштырып, канча жылдан бери ушул жак тармакта иштеп жатасыз, кантип аял киши болуп ушундай жер үйлөрдү куруп баштап калдыңыз? Саламатсыздарбы? Менин атым Айгерим. Мен негизи кыймылсыз мүлк баалоочу болом. Архитектура техникумун бүткөм. Анан бул куруу тармагына партнерлорду, инвесторлорду алып келүүчү, кандай десем, администратор катарыбы, же болбосо жардамчы катары болуп алектенем. Үйдү, негизи бул үйдү менин партнерим салат техникалык жагынан, мен болсо финансылык жагынан Караштырып, келишимдерди түзүп, анан отчет жагынан жардам берем. Жүрүнгүлө анда үйдүн курулуу этабында азыркы күндө үй салынып жатыр, ошону көрөлү, айтып берсин бизге Айгерим айым. Эмне кылып башталат, эмне курулат, Биринчи учурда биз участокты алабыз. Азыркы участок 4 соток. Бул жерде 128 чарчы метрдеги үй курулуп жатат. Азыркы учурда крышасы жабылып, анан кийин отоплениясы жүргүзүлүп жатат. Үйлөр мындай азыр кошуналарды көрүп калдык, 2 этаждуу үйлөрдү куруп атыптыр да. Сиздер эмнеге 1 этаждуу үйлөрдү курасыздар? Негизи биздин максат бул карапайым элдерге салуучу үйлөр. Анткени ушул жакын жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдөгүлөр жана кеңейип, же болбосо балдарын үйлөнтүп, кеңейткиси келгендер үчүн биз ылайыкташтыруу кылып чалганбыз. 5 бөлмөлүү, 2 уктоочу бөлмөсү бар, 1 балдарга караштуу бөлмө, чоң бир конок тозуучу жер, ашкана жана 2 даараткана. Жүрүңүздөр. Курулуш этабын көрүп кетели, ичине кирип жүрүңүздөр. Мындай үйдү кызыл кирпичтен кура турбайсыздар, Бул үй 1,5 кирпичтен салынат. Кызыл бышырылган кирпич. Жүрүңүз, кириңиздер. Курулуу этабы өтө күчтүү кетиптир. Бул деген холл, бул жагынан киребиз. Бул жер коридор болуп саналат. Бул жагы ашкана бөлмөсү. Жүрүңүздөр, ашкана бөлмөсүнө кирелик. Азыркы учурда ошо мен жогоруда айтып кеткендей, азыр отопленияны коюп башташтым. Бул жеринде үйдү жылытуучу жер. Эшиктен да кирсе кирип жаксак болот, анан үйдөн дагы кирип жаксак болот. Үй кожойкелерине удобный болуш үчүн үйдөн дагы эшикке чыкпастан көмүр жага берсе болот. Ошондо бул үйлөрдү сиздер мындай кирпич менен курап турбайсыздар, кызыл кирпичтен? Кирпич менен курабыз, сырты болсо базальт менен утепление болот. Андан кийин травертин менен сырты кооздолот. Айгерим, азыр сиз менен биз курулуп жаткан, курулуп бүтөйүн деп калган жана курулуп бүткөн үйлөрдү көрдүк. Мындай суроодо карапайым калкка, мен азыр сиз менен сүйлөшүп атып, мен өзүм кыймылсыз мүлк адиси болгондуктан кече жакындагы элдер сатып алып аткан $140,000 эски үй, бирок участогу чоңураак болушу мүмкүн, башка райондордун, бирок үйлөрү эски, эптеп бөлүнүп курулган үйлөрдү алгандан көрө мындай үйдү өздөрү куруп албайбы деген ой кетип атат да. Ушуга канча энергия кетет, канча каражат кетет, канча убакыт кетет, ошол боюнча мындай биздин көрүүчүлөргө мындай түшүндүрүп берсеңиз. Эмнеге дегенде, үй алып жаткан адамдын кантип кылышын билбегендиктен балким көп катачылыктарды кетирет да. Негизи ушу менин оюмча квартира болобу, жер үй болобу, жаңы салып, жаңы үйгө кирген кандай жакшы билесиз. Ошол даже жыттары да кандай сонун жагымдуу болуп келет негизи. Анан мен дагы ушул тарапты туура деп ойлойм, жаңы салган. Мисалы, бул үйдү алып атканда участок. Участок болсо баасына жараша болот. Мисалы, бул участокто биз $55,000 алганбыз. 4,5 сотик, 4,5. Ушул документ боюнча 4,5 туура формадагы квадрат. Анан кийин бул жер алып жатканда кандай кайсыл жагынан жакшы күн тиет, ошол тарапка карата планировканы салабыз. Анан кийин ошол мисалы эгерде сиз 120 квадрат каалайсызбы, 130 квадрат каалайсызбы,
5 бөлмөлүү 6 бөлмөлүү каалайсызбы ошого жараша анан себестоимость деп коет, өзүнүн баасы, үйдүн баасы эсептелип чыгат. Кирпич канчадан турат, канча штук десем болот, ошол талап кылынат. Андан кийин ошонун баарын биринчи түзүп алабыз. Андан кийин куруп баштайбыз. Бул деген үйлөр негизи биз аябай кымбат, баалуу үйлөр кылып салбайбыз. Карапайым элдерге ыңгайлуу болгон, квартирасын сатып, кеңейтүүгө издеп жаткандар үчүн, же болбосо ошол эле бизде келин алып, ошондой тойлор болуп турат эмеспи, ошолорго ыңгайлуу болгон үчүн 3 бөлмөлүү, мисалы атайын уктоочу бөлмөлөр өзүнчө болушун каалагандар үчүн биз ошолор үчүн салат экенбиз да, негизичи. Планировкаларын ошондо сиздер ойлонуп, анан кийин гана фундаментти куруп баштайсыздар. Жаңы алганда эле ошондо кайсыл жагынан күн тарап жакшы тийсе, мисалы кошуналарда болот да, кошуналарынан жер дубалынан күн тийбей калышы мүмкүн. Мисалы же кошуна 2 этаждуу үй болуп калышы мүмкүн. Ошолорго ыңгайлаштырып, бизде салып жүргөн эле 4-5 планировка бар, ошонун бирисин тандап туруп, анан салып баштайбыз. Мындай суроода мен өзүм үй кургум келип жатат да, элестетелик. Анан мен канча чөнтөгүмдө акча болуш керек? Бишкек шаарында чекер актарынан бир участок алып, куруп, кирип кетиш үчүн орточо канча акча даярдап коюшум керек? Эмнеге дегенде көп элдер бир 50 000 доллар алып атат, участок куруп алып туруп, алып алат да, кайра миграцияга кетишет. Bir жарым жыл, 1 жыл иштеп туруп, кичине бир 10 000, 20 000 доллар топтоп келип туруп, фундаментти куруп, ошентип эле баягы эч качан стройкадан бүтпөйт да, баягы үй кожокей киргенге жараша сонун кухняга киргин келет го. Ошого элге айтсаңыз, мындай канча примерно акча болуш керек, чтобы башынан этегине чейин үйдү куруп бүткөнгө чейин. Мисалы, эгер участокту, мисалы сиздин участогуңуз бар деп коелу, анан кийин башынан фундаменттен баштап полный кирип келгечекти орто эсеп менен 120 квадратка 60 000 долларын тегереги кетет. Бул деген өтө аябай баалуу, кымбат материалдардан эмес, орто бизге ыңгайлуу болгон материалдар менен салган, ошол орто эсеп менен 60 000 доллардай кетет. Ошондо бир участокко бир 50-60 000 сом кетсе, үй курганга бир 60 000 кетсе, бир 120-130 000ге өзүм куруп бүтүрүп алсам болот экен да. Ооба, ошолго ошол 120 квадраттай сизге ыңгайлуу болгондой каалаган ремонтуңуз менен, эгерде ичин дагы кымбат баалуу ремонт кылгам десеңиз, анда дагы себестоимостька баасы кошулуп калат. Но бирок орточо менен алганда ошол мебель, техника жок, ошол примерно ошо 60 000 доллар талап келинет. Эгерде мен ушул куруу жагынан жок болсом, дейлик, участок тандашты билбейм, планировка кылышты билбейм, сиздин үйлөрүңүздүн ушундай планировкаларын жагып атат, мындай сиздике ошол жактан заказ кылып, сиз менен куруп иштешсе болобу? Албетте болот. Негизи мен салуучу эмесмин, ушу үйлөрдү салбайм. Менин ролум негизи өнөктөштөрдү чогуу алып келип, бир келишим түзүп, ошондой жактан көп жардам кылам. Анан сметаны түзөм, мисалы мен дагы кыймылсыз мүлк адиси болгондуктан жакшы базарды жакшы анализдейм десем болот. Ошол себептен мага ал жери оңоюраак болот. Анан менин өзүмдүн партнерим бар. 5 жылдан ашык үй салып келет. Экөөбүздүн ортобузда да келишим бар. Анан биз дагы ушинтип заказ салып сизге үй салып бере алабыз. Сиз каалаган планировка менен, сиз каалаган ремонт менен, кандай сизге ыңгайлуу болсо, ошого жараша кылып, бардык курулуш сниптерди эсептеп туруп, анан кийин салып бере алабыз. Сонун вот үй куруу ниет пайда болгондон кийин, мындай сизге эксперт катары келип, консультацияга жазылса болобу? Болот. Эгерде техникалык жактан, технический жактардан мисалы суроолор болсо, албетте мен партнер менен тааныштырам. Ошол жактан дагы консультация маалымат алып кетсеңиз болот. Мисалы базар боюнча кайсыл жерде кандай участоктор сатылат, участок кымбатпы, арзанбы, кандай формада болуш керек, аны мен консультация кылып берет экенмин. Полностью кандай десем, сопровождение деп коебуз го. Чогуу алып барып, госрегистрге чейин чогуу барып, кандай кылып оформление кылабыз, андан кийин кандай документтер талап кылынат, ошолорду мен өзүм чогуу алып барам.
Вот өзүңүз боюнча суроода азыр ушу сиздин курганыңызды көрүп, куруп жатып, куруп бүтүргөнүңүздү көргөндөн кийин мындай сизге суроода бала чакаңыз барбы? Кантип ушул ишти алып барып жатасыз? Эмнеге дегенде, мага стройка бул мага сразу эле эркектер менен ассоциация болот да. Стройка деген эле эркектер жасаш керек, ишти ошолор кылыш керек. Бул жакта сизден азыр ошо партнер кызыңызды дагы көрдүм. Экөөңүздөр мындай 2 айымда ушул үйдү куруп жатканыңыздарда кантип ушул жашоого дагы успевать этип атасыңар, ушул боюнча өзүңүздүн жеке жашооңуз боюнча дагы маалымат. Мен негизи мурун ошол курулушка кызыкчу эмесмин. Ошол 2008 жылы архитектура техникумуна, курулуш техникумуна тапшырып калгам. Ошондо мурун 9-классты бүткөндөн кийин окууга 1-колледжге тапшырып, анан университетке өтчү эмес белек. Ошол себептен мен дагы бөлөм айтып калдым. Ошо архитектурага тапшырбайсыңбы деп, анда деле ой жок болчу. Анан макул деп ошо архитектурага кирип калып, анан баалоочу болуп чыктым. Азыр биз оценщик деп ошо окуйбуз го. Баалоочу болуп чыктым. Анан ошо менин дипломум бар десем эле ошол кесипте элдер таң кала беришет да. Ошого да окуйт беле деп, мисалы көпчүлүк адистер. Анте окууда окуган эмес дейм да, мен көргөн эмесмин өзүмдүн кесиптештеримден. Анан ал жерде окуп бүткөндөн кийинчерээк турмушка чыктым. Азыр болсо 3 балам бар. 1 кызым, 2 эркек балам бар. Жолдошум дагы мен ошо кесиптешим болот десем болот. Экөөбүз Сизге жардам берип жүрөткөнбү? Чогуу окуганбыз. Ал университетти да ошого бүтүргөнбүз. Анан кийин декреттен кийин кайра эле кайсы жумуш менен алектенсем деп кайра эле ойлонуп калдым. Ошондо баягы биринчи дипломду эстеп, ошол агентство недвижимости деп коет. Ошол агенттикке барып риэлтор болуп иштеп калдым. Ошондо бул тармакты ошол жактан алып кеткенге аракет жасапсыз да, мындай? Негизи ошол кыймылсыз мүлк, мисалы бул жерде жакшы каражат тапсаң болот деп башынан эле билчүмүн. Ошол себептен кайсыл жумушта иштесем, кайрака барсам, госрегистрге эле барсамбы деген да ойлор келди. Анан ошол жерде иштеп көрөйүн деп өзүмдү риэлтор болуп сынап көрөйүн дедим. Ал жерден ошо агентстводан мен негизи азыркы сатып алуучулар, скупщиктер деп коебуз го, ремонт жасоочулар, инвесторлор менен таанышып калдым. Анан ошол жерде канчалык ушул эле бир эле сферада канча көп кыймылдар менен, мисалы орусча айтканда айтып коебуз го, бир эле нишада можно несколько раз можно заработать депчи. Ошол себептен мага кызыктуу болуп калды да. Биринчи агент болуп да көрдүм, иштеп көрдүм, үйдү алып сатып да көрдүм, ремонт жасап да көрдүм. Бир жок нерсе кылып көрүпсүз да. Ремонт жасап көрдүм. Анан ремонтко эмнегедир мен ошо визуализациям жетпейт экен да, ачыгын айтканда. Анан мага ошол эсептеген, ошо стройка негизи жакын экен. Жакшы көрөт экенби билбейм. Анан кийин ошол бара-бара ошо үй тармакка өтүп кеттим да. Ошол өткөнүмө 2 жыл болуп калды. 2 жылдан бери ошондо үйлөрдү куруп жүрөсүз э? Үйлөрдү куруп жүрөсүң. Бул жерде ошо партнерым менен дагы бир курста окуп экөөбүз таанышып калганбыз 2023 жылы. Анан экөөбүз тең ушул сферада болгондуктан бири-бирибизди экөөбүз тең бир жерден экенбиз. Анан экөөбүз тең чүйлүк экенбиз деп күлүп калабыз. Анан кийин ал деген мен алгыска аябай башында баа берчүмүн да. Өзү чуркап жүрүп эле ушул эмелер менен, мастерлер менен бир нерсе кылып жүрөрчү. Анан кийин өзү чуркап обойлор чаптап жүрөрчү. Күнүгө бир группу базарда болбосо бир группу бул жакта болуп. Анан мен ага сунуш киргиздим да. Кел бул жерге өнөктөштү да алып келелик. Бул жердин баарын сеники бор системага туруп калыптыр, дагы кеңейтелик деп. Анан экөөбүз ушинтип ойлонуп мен инвесторлорду алып келе баштадым да. Анан ал техникалык жагына өттү полностью. Анан азыр жардамчыларыбыз бар. Өзүбүз дагы аябай мурункудай кылып чуркабайбыз, бирок ошо өздөрү үйрөткөн балдарыбыз бар, жардамчыларыбыз бар. Мен көбүнчө келишимдерди түзөм. Көбүнчө ушу документ жагы менен жүрөм. Эме болсо, партнерим болсо, ушул эле тармакта мисалы кандай жаңы планировка чийгенге аракеттенет. Жаңы болгон, мода болгон
заманбап болгон ремонттор жасаганга аракеттенет. Мисалы ошол жактан да экөөбүз өзүбүздүн жумушубузду бири-бириңиздерди толуктап турат экенсиздер, бөлүп бөлүшүп алганбыз да мисалы. Ал бул жак иштериң бар, сиз бул жактарын жасайт экен турбайсызбы? Ооба. Сонун. Азыр биз Айгерим менен экинчи үйгө келдик. Экинчи үйдө жылытуу иштери жүрүп жаткан экен. Ошол боюнча айтып берсеңиз. Бизде негизи 2-3 үй курулуп бир маалда курула берет. Ошол себептен бул экинчи үйүбүз. Бул учурда жылуулук системасы жүрүп жатат. Орусча айтканда базальто волокно менен утепление. Себеби жылуулук сыртка чыкпаш үчүн. Анда жүрүңүздөр экинчи үйдүн ичине кирелик. Бул жерде көп иши бүтүп калыптыр, Бул жерде потологу бүттү, бул жерде уже кара кум шыбагы бүттү, отопление коюлду. Эми бул жакта light box деп коебуз, причистовая отделка. Ошол жумуштары башталат жакынкы учурда, анан полун уже баштайбыз бир жакынкы убактарда. Анда эмесе келиңиздер бүткөн үйдү барып көрөлү. Биз ремонту бүткөн үйгө келдик. Айгерим мен мындай сонун экен. Өтө жагат. Ремонт, эшиктери, потолоктору, шуттары. Айтып бериңизчи мындай. Эми бул жерге келгенде баягы кара болуп турган эшиктерден көргөндө эчтеке деле сезилбейт, бирок бул жерге келгенде бир мындай таза аура бар экенин билет экен да. Рахмат Роза. Келиңиздер азыр бир аз бөлмөлөрдү кире кетелик, анан тааныштыра кетейин. Макул. Жана сиз экинчи, биринчи үйлөрдү көргөн эле планировкадагы бул бүткөн үй. Бул жери болсо холл, анан конок бөлмөсү чогуу кошулган деп айтсак болот. Ошол себептен бул жер кеңири, чоң, анан жылуу жана ачык болуп мындай көрүнүп турат да. Мындай айнектерден деле күн өтө жакшы тиет экен да, бар бир комнатага делечи. Муну болсо салып жатканда, жаңы үйдү отургузуп жатканда кайсыл жагынан көбүрөөк күн тигенге байланыштуу болуп планировкасын ана отургузабыз да. Бул жердин бийиктиги 3 метр 15 сантиметр болот. Анын эшиктин бийиктиги 2 метр 20 сантиметр болот. Ошол себептен чоң болуп сизге эшиктер мындай үй салып атканда биз мындай жөн үйдө айылда үй салып жүргөнбүздө барып эле базардагы эшиктерди көрүп алып эле алабыз, ал кичине го. Баягы батиргели ылайыкталган эшиктер. А бул жактагы эшиктер прям үйдүн көркүн ачып коюшат экен да. Ооба, туура айтасыз, туура белгиледиңиз. Бул негизи биздин канча жылдан бери иштеп келе жаткан жана ар бир салынган үйлөрдөн жакшыртылып, заманбап болуп келгендиктен биз деген акыркы учурда ошондой бийик эшиктерди коюп калдык. Анткени аябай жакшы болуп, сиз айткандай көзгө жакшы көрүнөт экен. Ошондо бул жер холл болуп эсептелет, Бул жер холл. Азыркы учурда бул жерге күзгү келет. Андан кийин бул жерге келсек, бул уктоочу бөлмө. Биринчи уктоочу бөлмө. Андан кийин бул экинчи уктоочу бөлмө. Бул ошондо ата-энелердин баягы жатуучу бөлмөсү турабы, Ооба. Бул жерге кровать койсоңуздар болот. Мындай батирлерден деле мындай жакшы ремонт жасалыпты да, чынын айткандачы. Бул обойлорду мен көргөндө мындай башында киргенде обойго окшоп көрүнбөйт экен да. Бул мындай канчалык качественный кылып курасыз, каяктан аласыздар, канчалык каяктан сатып алып келесиздер? Негизи бул обойлор Айгранттан алганбыз. Биз негизи алып жатканда краскага окшош болгон обойлорду чаптайбыз, анткени бир тондогу болгон обойлор көзүңө жакшы жагымдуу учурайт. Анан бул обойдун баасы азыркы учурда где-то бир 3000 сомдун тегерегинде болот. Ошону баягы арзан кылуу деген ой жок экен да, Жок, анткени биз салып атканда карда бар кайра эле бизге келет. Ошол себептен өзүбүздүн да жүзүбүз дагы жарык болуш үчүн жакшы эле материалдардан салып, өзүбүз дагы ошол кишилерге саткан ыңгайлуу болуш керекпиз да, хотя бы өзүбүздүн сапаттуу салганыбызга ишенип, анан жакшы сатканга аракет кылабыз, жакшы жасаганга. Жүрүңүз анда бир маектешелик, Макул. Айтып кеттиңиз, 3 балам бар депчи. Канча жашта балдарыңыз? Менин балдарым улуу кызым 8ге чыгат.
Андан кийин эркек уулум бар, ал деген 7-ге чыгат, экөөнүн ортосу ровно 1 жыл. Анан көпчүлүктөр ошо таң калып өтүшөт. Андан кийин дагы кичүү балам бар. Ал деген ушу 5ке чыкты эми. 3 бала менен мындай куруу иштерин жүргүзүү кыйын эмеспи? Кыйын деп да айтсам болот, кыйын эмес деп да айтсам болот. Эми башында аябай кыйын болот. Анткени балдар дагы бар. Тем более азыр 2 балам мектепке барат. Ошо кечинде сабак менен отуруп калабыз. Бул жерде уже партнерым экөөбүз 2 жылдан бери бири-бирибизге мындай тыгыз мамиледе болуп, экөөбүз бири-бирибизди толуктап турабыз. Ошол себептен меники көбүнчө жумушум онлайн болгондуктан мага балдарга дагы көңүл бурганга аракет кылам да. Ошо жаш экен. Ошондо сиз балдарыңызды мектепке бергенден кийин келип, стройканы карап, кандай иш жүрүп атат, инвесторлор менен көрүшүп, анан мектеп бүткүчө элек кайра иштериңизди бүтүрүп, кайра аларды алып, ары менен ошо сабак кылганга жетишет экенсиз. Бул жагынан мен жолдошума чоң рахмат десем келет. Анткени мен эмне гана идеяларым болбосо, кандай гана проекттерди баштабасам, мага эч качан жолдошум жок дебейт. Эч качан ал жакты кыла албайсың же ал жерге барбай эле кой дебейт. Бара турган жериме барам, кыла турган жериме кылам. Анан эртең менен балдарды ошо жолдошум мага көп жардам берет. Ошол жагынан балдарды мектептерге алып барат, садик, бала бакчага алып барат. Мен эртең менен ошо саат 9-да жумушум башталат, анан 5-те бүтүп калыш керек. Андан кийин балдарды алып келебиз, алып келгенде балдар негизи кошумча сабакка да барат. Андан кийин ошол жактан да бир аз мага оңоюраак болот. Келгенде үстүнөн карап, дагы окутуп. Азыр кызым 2-класс. Анан балам да 2-класска көчүп калды жаңы эме менен 12 жылдык менен. Экөө тең 2-класс болуп, бул жагынан жазыш керек, тиги жагынан окутуш керек. Анан экөө тең кыргыз класстарга барат. Балдарым кыргыз, жолдошум негизи өзүнүн эмеси менен кыргызча жакшы сүйлөсүн, кыргыз мектепке барсын деген тандоосу менен. Анткени балдар оруска көнүп калышты да, орус тилинде сүйлөшүп. Анан бизге бир аз кыйыныраак да азыр кыргызча үйрөткөнгө, кыргызча сүйлөгөнгө. Азыркы күндө могул кыргызча сүйлөө, кыргызча өнүктүрүү деген нерсени биздин кыргыздар эми эле кайра баштадык окшойт дейм да. Өзүбүздүн баягы балким мигранттар көп болуп жүргөн үчүн баягы патриоттук баягы сезимдер азыр көбөйүп баратат окшойт деп ойлоп атам да. Ошон үчүн шаарда деле кыргыз мектептер ачылып, ошентип калды. Менин кызым кыргызчаны эми үйрөнүп 5 жаш. Чынын айтканда уялам. Азыр кыргызча сүйлөсөм да, анча жакшы түшүнбөйт. Эми болсо кыргызча мектепке берсемби деген уже ойлор келип атат да, чынын айтканда. Ооба, биз дагы дал ушул себептер үчүн кыргыз мектепке бердик. Акырына чейин чуркап жүрүп кыргыз мектепке бердик. Балам такыр кыргызча билчү эмес. 1 жыл даярдадык ушу кыргыз тилинде. Азыр болсо дагы бир аз ошо акцент менен болсо дагы сүйлөп калды. Сонун. Ошо мугалимдерге дагы терең ыраазычылык. Аябай ушул мектептин мугалимдери кыргызчага такыр жакшы басым берет. Орус сабагы, то есть орус класстары жок, жалаң кыргыз мектеп. Жалаң кыргыз. Сонун экен. Чынын айтканда маек өтө сонун болду. Рахмат. Эгер үй курамын, үй аламын, же болбосо үйдү каерден алсам экен, же болбосо кантип курсам экен деген ой келгенде, азыр мен үчүн мындай Айгеримден сураш керек деген ой болуп калды. Сиз менен көп таанышпыз, өзү чынын айтканда кыймылсыз өмүрдө иштеп жүргөнбүз батирлер тарабынан, курулуш компаниялар боюнан көп конференцияларда жүрүп жүрдүк. Бирок мындай үй жагынан менде мындай суроолор пайда болчу да, кимден сурасак экен, кайсыл жактан участок сатып канча акча кетет деген ойлор болчу эле. Чынын айтканда мен өзүмө азыркы күндө ушу сиз менен бир 2 сааттан бери жүрөбүз. 2 сааттын ичинде мен үчүн сиз көп нерсени ачтыңыз десем болот да. Эмнеге дегенде, кыймылсыз мүлктүн адистери деле мындай узконаправленный деп коет го, орусча айткандайчы. Ошондой экен, бирөөсү батир менен жакшы билсе, бирөөсү курулушту жакшы билсе. Азыр сиздин менен маектешкенден кийин сизди үйлөрдү дагы, анан батирлерди дагы жакшы кантип эсептеген сметалар боюнча мындай суроо болсо сизге кайрыла турган эле сезим пайда болду. Чынын айтканда эмнеге дегенде, суроого берген жерден мындай так жооп берет экенсиз да. Ар бирин мындай өзүңүздүн денеңизден өткөрүп, балким ошол опыт бар болгондуктан болсо керек, өтө жакты. Сизге мындай
элдерге балким мына карапайым калк биздин көрүп аткан көрүүчүлөрүбүзгө үй сатып алып аткандагы эң биринчи 3 ошибканы кайсыны кетирбеш керек ошону айтып кетсеңиз анан ошол менен биздин бүгүнкү чакырылышты бүтүрөлү. Үй алып жатканда же салып жатканда? Салып жатканда. Үй салып жатканда мисалы ар бирибиз өзүбүздүн ички дүйнөбүздө кандай жагып атса ошого жараша мисалы кыймыл кылабыз, аракет кылабыз. Туура айтасыз. Мисалы менде бул жолго бара келдим десем болот. Ошо өзүм ичимден мага ошо курулуш жакын экен депчи. Үй салып атканда мен айта албайм, биз аябай окумуштуз, экспертпиз, биз аябай дагы да болсо үйрөнүп жатабыз, дагы да болсо биз өзүбүздү орусча айтканда улучшать деп коет го, улучшаем себя, да, в качестве именно эксперт жагынан. Анан эң биринчи ката эмес, мен деген бир совет берип кетсем дейм. Биринчи өзүңүз каалаган жериңиз, мисалы локация деп коебуз го. Ошол жерди тандап алыңыз. Анан жакын араларында көп кабаттуу үйлөр түшөбү, түшпөбү бир байкап көрүңүз. Анткени жаныңызга көп кабаттуу үй түшүп калса сизге деле ыңгайсыз болот го дейм да. Ооба, туура айтасыз. Туурабы? Андан кийин өзүңүз ошого бир аз карап көрүңүз, изилдеп көрүңүз. Андан кийин кандай планировкадагы үйлөрдө жашагыңыз келет. Ал үчүн мисалы мен бир кеңешим бар. Лалафодон деле үйлөр сатылып жатпайбы, ошого бир 3-4 барып көрсөңүз болот. Кардар катары. Же болбосо мен да ушундай үй салайын деп жаттым эле деп мисалы. Бизде азыр чоң дизайн студиялар бар. Ошолордун планировкасын карап көрсөңүз болот. Ошолордун баарын бир аз карап, ыңгайлаштырып, мисалы үйгө жекеси болгондо сизге ашканасы чоңураак болгон жакшы. Мисалы кирип чыкканыңыз сизге өзүңүзгө ыңгайлуу болсо, ошол себептен ошону карасаңыз болот. Экинчиден угулбай калдыңыз. Сонун советтер болду да жетпей калдык. Үчүнчү болсо совет, бул деген ремонтко көңүл бурабыз. Баары бир деле жашаганда ачык, кооз үйдө жашагыбыз келет, туурабы? Анан кийин ошол өзүңүз тандап алыңыз. Классика тандайсызбы, нео классика тандайсызбы, арт тандайсызбы? Кайсы сизге көзүңүзгө ыңгайлуу болуп атса, жагып атса, ошону бир кылып дизайнерлер менен кеңешип, же болбосо ошол эле лалафо баракчаларынан карап, ошого ыңгайлаштырып гана баштасаңыз болот да. Баасы жагынан канчалык кымбат болотпу, арзан болобу, бизге да келип консультация алсаңыз болот, же дизайнерге консультация алсаңыз болот. Негизи азыр бир нерседин баштарда ошол сферанын ошо эксперттери менен, ошо бир эле киши менен эмес, 3-4 киши менен консультация алган оң деп ойлойм. Анткени бир нерсе баштарда баарыбыздан ката кетире алышыбыз мүмкүн. Лучше заранее алдын ала барып консультация алганда бир ойго келесиздер да. Анан ошол айтып кеткен эмем, ар бир адистерден барып кеңири маалымат алсаңыз, анан бир чечимге келесиз дейм. Сонун, чоң рахмат. Сизге да рахмат. Андай эмесе биздин бүгүнкү маеги сиздерге жактыбы, жакпадыбы комментарийге жазыңыздар. Bunday бүгүнкү күндө чыгарылышты биринчи жолу жасап көрүп атабыз. Кандай болду, кандай суроолору бар, шилтеменин түбүндө Айгеримдин Instagram баракчасын калтырып кетебиз. Эгерде суроолор болсо, ошол жака өтүп, суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Андай эмесе саламатта калыңыздар, ОСК Кыргызстан YouTube каналына катталыңыздар, комментарий жазыңыздар.